Макул добуш бергендер тизмесинде Тазабек Икрамов дагы жүрөт. Кызыгы ал башынан эле мыйзамга каршылыгын билдирип жүргөн. Бирок ал күнү Икрамов жыйынга катышпаптыр. Талант Мамытовго расмий кат жазып, Ысык-Көлгө башка жыйынга кеткен. Менин жыйынга катышпаганыма төрагага жазган катым далил. Мурда 6-чакырылышта бизде ар бир депутатта чип бар болчу. Ансыз эч ким бирөөнүн компьютерлерин иштете алчу эмес. Ал эми азыр андай жок. Каалаган адам каттоодон өтүп кое алат. Мен буга чейин эле казиного каршы экенимди айтып келгем. Бул менин добушум жана укугум. Бул нерсе мыйзамсыз. Менин атыман туура эмес добуш берилгени тууралуу төрагага кайрылам. Жана ошондой эле мен эч кимге добуш берүү үчүн ишеним кат калтырган эмесмин. Ушу менин ордума бирөө басып койбосун деп катты төрагага жөнөткүчө сүрөткө тартып койдум эле. Тазабек Икрамовдун ордуна башка бирөө добуш берген. Демек, беттери чыдабай жаттыбы Айтор чоң сыр катышты. Казино ачууга кайсы депутат кандай добуш бергенин акыры тизмеси чыгып кетти. Кагаз жүзүндө чыгарбай жатышкан Исхак Масалиев жашыруун маалымат менен бөлүшүп салды. Эми кумаркана боюнча мыйзамга каршы добуш бергендерге өтөлүү, алар саналуу эле. Атасак Айжигитов, Алимжанов, Атамбаев, Бекешов, Кадырбеков, Кокулов, Нурбаев, Самыйкожо жана Чойбековдор. Анан такыр добуш берүүдөн баш тарткан депутаттардын компьютерлерин өчүрүп салышкан. Алар Айдарова, Мадумаров, Масалиев, Токтошов жана Эрбаев. Ичара жыйындарды өткөрүп, депутаттарды жарга такап атышып, мыйзамды илгерилетип алышты. Эми Садыр Жапаровдун колу эле калды. Акыркы үмүт өлкө башчыда. Калаада кумарканага каршы бүгүн дагы нааразычылыкка чыгышты. Бизге түзүк инвестор келбейт, кумарчы, алдамчы, эмне деген аферисттер келет, дүйнөлүк масштабта аферисттер келет. Силерге караганда ошо акчасы бар адам Монакого бар ойнойт, Европада мыйзам сакталган жерлерге ойнойт. Башка маселелерде кыйын болуп сүйлөгөн депутаттарга кайрылам. Атазов, Жанар Акаев, өзүңөрдү патриот сезесиңер. Бирок силер иш жүзүнө келгенде саткындык кылып атасыңар. Өзүңөрдүн элиңерге саткындык кылдыңар. Өзүңөрдүн келечегиңерге саткындык кылдыңар. Эч кимибиз кепилдик бере албайбыз. Силер да кепилдик бере албайсыңар. Эртең ошол казино, арам оюндарга өзүңөрдүн жакындарыңар, бир туугандарыңар, айылдаштарыңар барып кабылып калат. Ошонун зыянын тартып калат деп кепилдик бере албайсыңар эч кимге. Силер кантип Кыргызстанды ушул 500 миллион сом үчүн өзүбүздүн наркыбызды, каада салтыбызды бузгантасыңар. Бул казиного ойногон жана игровой оюндарга эметкен жалпы игроман деп коет экен, а бирок именно казино ойночуларды лудаман деп коет экен. Бул өтө оорулардын эң оорусу ушул болот экен. Ушундай эле нааразычылык Ошто дагы болду. Садыриним жок дегенде ушул маселеде мени угуп койчу деп Жылдызкан Жолдошова дагы пикирин калтырган. Президент катары бул мыйзамга кол койбой койсоң, Садыриним элиң сага чексиз ыраазы болот. Жок дегенде ушул маселеде мени угуп койчу. Бюджетти элиң аман эсен болсо толтуруп турат. Ансыз деле эл өзүнө өзү багып келе жатат. Бул чиновниктерди, депутаттарды керек болсо баарыңарды кошо. Аттиң, эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү эл тарап боло алышкан жок. Силерге жараткан өзү баа берсин. Айтайын дегеним, энелердин муңайган көздөрүнө кантип тике карайсыңар, урматтуу бийлик төбөлдөрү. Кумаркана мыйзамы жада калса, бул бийликти колдогондорду дагы нааразы кылды. Аллахым айткан, бул казино арам деп.
казино арам деп урматтуу деле болбой калдыңыз го. Президент, мен силерди өзүм колдодум. Ысык көлгө деле барып үй бүлөм менен шайлоодо. Сиз болсо бийликке жеткенден кийин ким экениңизди унутуп калдыңыз. Досуңар өкүңөр. Эми мен силерди колдойм. Мен көзүм жетпейт. Эмнегедир ошол казинодон түшкөн акча өкмөттүн казынасына түшпөй эле башка жактын казынасына түшөт деп. Былтыр революция убагында эң биринчилерден болуп мен силерди колдодум эле. Ошол жакта ачка болуп революцияда жүргөн балдарга тамак аперип өзүмчөнтөгөнөн барыңар бирге болгула кетпегиле деп ошо Кыргызстанда оңдойт, өнүгөт деп. Сиз болсо Аллахтын кылба деген нерсени кылдыңар. Силерге ноль уважения.